Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Ta'alaға чексіз мақтаулар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алланың саламы, салаваты болған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү ыйык жума күнүңүздөр берекелүү болгон болсун. Аллах Таалам бул ыйык күнүнүн урматында бардык жакшылыктарды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Бүгүн сиздер менен баяныбыз өз жанына өзү кыйуу, же өзүн өзү өлтүрүү, же өз жанына өзү кас кылуу, мына ушул темада болмокчу. Негизинен Аллах Таала бардыгыбызга бул жашоодо, бул дүйнөдө жакшы жашоо кылуу үчүн жана ошондой эле бул жер бетинде Аллахтын халифасы болуп жашоо үчүн Аллах Таала бул дүйнөгө бизди жараткан. Ошондой эле көптөгөн жаратып бизге көптөгөн неаматтарды, көптөгөн нерселерди бизге Аллах Таалам кызматчы кылып койду. Көптөгөн неаматтарды берди. Мына ошол неаматтарды жакшы карап, сактап, кайра Аллага тапшыруу бул биздин милдетибиз. Ошолордун бири бул Аллах Таала бизге жанды дагы неамат кылып берген. Жан бул биздики эмес. Жан албетте Аллах Тааланыкы. Аллах Таалага албетте аманатты кандай берген болсо ошондой кайра кайтарып берүүбүз бул биз үчүн бул милдет. Ошондой эле бизге берилген жанды кыйбастан, ага зыян келтирбестен карап, ошол нерсеге көңүл буруу бул ар бирибиздин милдетибиз. Аллах Таала шариятты ошол 5 зарыл болгон нерсеге кургандай, шариятта 5 зарыл болгон нерсе бар. Мына ошол зарыл болгон нерселердин бирөөсү бул не? Өз жанды сактоо. Жанды сактоо. Хифзун нафс дейт. Жанды сактоо. Экинчиси бул не? Хифзуд дин дейт. Динди сактоо. Демек, дин үчүн дагы биз күрөшүбүз керек. Динге кандай кемчиликтер кетирбешибиз керек. Дин жөнүндө акараттар болсо, динди жанын алып динге талашып, ошол бардык нерсени динге болгон кызматыбызды көргөзүшүбүз керек. Жана ошондой эле жанды дагы мына ошол динге кандай кызмат кылган болсок, жанга дагы мына ошондой кызмат көргөзүшүбүз керек. Ошол нафсибизди, жаныбызды дагы мына ошондой сактаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле үчүнчүсү насилди сактоо. Урук тукум буну дагы сактоо милдеттүүбүз. Эгер бул нерселерди шарият сактоого буйрбаганда, бул жашоодо бузукулук көп болуп кетмек. Адам дин менен жашабаганда, Кудайдан коркпогондо көптөгөн бузукулуктар мына ошондо пайда болмок. Адам жанын сактоого буйрулбаганда, анда бири-биринин жанын алып, бири-бирине зордук, зомбулук, зулумдук көрсөтүп, мына дүйнөдө бузукулук көп болмок. Же акылды сактоого буйрбаганда, акылыбызга зыян келтирген нерселерди кылуу менен бирге бизне көптөгөн жашоодо туруксуздук бир жашоо алып келгенге себеп болот эле. Акылды сактоо дагы бул не? Шариаттагы 5 зарыл болгон нерселердин бирөөсү. Акылга зыян келтирүүчү нерселерди дагы сакташыбыз керек. Ошолордон этият болушубуз керек. Бүгүнкү күндө акылга зыян болгон нерселерди дагы көптөгөн инсандар бизне ага маани бербей, ошол нерселерди дагы колдонуп келе жатабыз. Ошондой эле мал дүйнөнү сактоо бул дагы не? Шариятта зарыл болгон нерселерден. Мына ушул 5 нерсе шариятта сакталуусу не? Шариятта ушул нерсе үчүн күрөшүүгө биз милдеттендирилгенбиз. Ошолордун азыр бүгүнкү биздин темабызда бул не? Адам жанына кыйуу. Бүгүнкү күндө адам жанын өз жанына кыйуу бул не? Бизде өтө эле не? Көп болуп атат. Ар кандай жолдор менен жанды кыйып атабыз. Башка түшкөн кыйынчылыктар менен, же адам баласы ушундай бир не? Васваса менен, же ушундай бир не? Акыры көрүнбөй турган бир жолго барып калганда, ошол не? Өлсөм кутулат экенмин деген максатта ар кимибиз өз жаныбызга кыйып, жаныбызды бир эмеге түртүп атабыз. Жок, биз бул нерседе адашабыз. Биз ойлойбуз, өлүп эле калсак, ушул жанымды кыйсам, кутулат элем, бардык проблемадан, бардык кыйынчылыктан, бардык түйшүктөрдөн, бардык көйгөйлөрдөн кутулат элем деп, биз ошону менен өзүбүздү жоонтуп, ошол ишке, ушундай ишке барып жатабыз. Жок, бунда адашабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Биз кайра убактылуу бир проблемалардан түбөлүк проблемага
өтүп калабыз бул нерсе менен. Себеби өз жанын кыюу, өз денесине кол салуу бул шариатта чоң күнөөлөрдөн. Аллах Таала бул өз жанын кыйган кечирилбейт деген, дүйнөдө түбөлүк азап бар деген. Мына ошондуктан биз бул дүйнөдө бир убактылуу кыйынчылыктан түбөлүк кыйынчылыкка алмаштырып коюп атабыз өзүбүздүн кыска ойлорубуз менен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар бир нерсеге чыдаганды үйрөнүшүбүз керек. Инналлаху ма'ас-сабирин. Аллах Таала албетте сабырдуулар менен. Башыбызга келген бардык кыйынчылыктарга сабыр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Албетте ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Ошол башыбызга бир кыйынчылыктар түшүп атабы, ишибиз жүрүшпөй атабы, үй бүлөдө жашообуз тынч болбой атабы, мындай жакшы ийгиликтүү болбой атабы, ушундай бир максаттарыбыз ишке ашпай атабы, демек булардын бардыгы биз үчүн сыноо. Мына ушул сыноого биз сабыр кыла турган болсок, Аллах Таалам бизге бул сыноолордон кийин, бул кыйынчылыктардан кийин албетте жакшы бир жагдайды берет. Алладан үмүт үзбөшүбүз керек. Ошондуктан бул кыска ойлуулуктан баарыбыз кайтышыбыз керек. Бул нерсе менен түгөнүп калбайт экен. Биз өлүп эле кутулуп калбайт экенбиз. Ахиретте, кыяматта бул үчүн дагы жооп беришибизге туура келет экен, урматтуу мусулман бир тууган. Мына ошондуктан бул кыска ойдон баардыгыбыз кайталы, бардык келген проблемаларды бул сыноо деп Аллага тапшыралы. Аллах Таала бул сыноодо берген, Аллах Таала бул сыноодо өзүнө көтөрөт. Аллах Таала бул сыноодон бизди өзү чыгарат. Аллах Таала албетте бул нерселердин артында бир жакшылык берет деген максатта биз Аллага кайтып турсак, Аллах Таала бизге өзү туура жол көргөзөт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушинтип айтат: Астагфирулла ва ла тулqu bi aydikum ila tahluka. Силер өз жаныңарды өзүңөр кыйбагыла деп атат. Же өз жаныңарды кыя турган нерселерге өзүңөр барбагыла деп атат. Бүгүнкү күндө өз жаныбызды өзүбүздү кыйган аз болсо дагы ошол өз жаныбызды кыйганга себеп болгон нерселерди дагы көп кездешет. Ошол нерселерди дагы көп кылып жатабыз. Мисал үчүн ден соолукка зыян, акыр барып ден соолукту өлтүрө турган нерселерди кылуу дагы бул өз жанына кыйган менен барабар. Ошол мисалы тамеки чегип, акыры ал ден соолукка өтө зыяны көп деп ошол медицина тармагы дагы бүт эмелерди айтып атат. Өзүбүз деле билип атабыз, бирок ошол нерсени кылып атабыз. Бул дагы мына ошол өз жанын кыйганга алып баруучу жолдордон. Бул дагы шариатта тыюу салынат. Бул дагы шариатта харам кылынган нерселерден. Өз жанын жокко алып баруучу нерселерди кылган. Дагы буга окшогон түрлөрү көп. Зыяндуу нерселерди кабыл кылып атабыз, зыяндуу нерселерди ичип атабыз, зыяндуу нерселерди басып атабыз. Мына ушулардын бардыгы бул ушул аяттын астында, ушул аятка кирет. Ушул биз өзүбүздү жок кылганга түртүп атабыз. Бул жагында дагы бизге Аллах Таала тыюу салат экен. Дагы бир аятында ушундай: Астагфирулла ва ла тaqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Силер өз жаныңарды өзүңөр өлтүрбөгүлө деп атат. Аллах Таала силерге ырайымдуу зат, силерге ырайым кылат, рахматын жаудырып атат. Силер эмне үчүн өз жаныңарды өзүңөр кыясыңар дейт. Демек, өз жанга кыюу, кол салуу бул өтө чоң күнөө. Бул шариатта тыйылган нерселерден. Ошондуктан бардыгыбыз бул нерседен кайтайлы. Бул нерсени да ойлобойлу. Бардыгы Аллага тапшыралы. Аллахтын гана каалоосу болот. Аллах Таалам буйрса, бул кыйынчылыктан бизди чыгарат. Бул бизге берилген бир сыноо деген максатта ошол нерсени Аллага тапшыра берсек, Аллах Таалам бизди бул нерселерден өзү чыгарып кетет. Bunday кыйынчылыкка түшкөндөр өтө көп. Бардыгыбыздын башыбызда бар. Ар бирибизде ар кандай сыноолор бар. Бирөөгө Аллах Таалам жеңил сыноо берет, бирөөгө оор сыноо берет, бирөөгө ушунчалык жыргал сыноо берет. Бардыгы өтүп кетет. Жыргалчылыкка кубанбайлы. Бул дагы бир күн өтүп кетет. Капачылыкка кайгырбайлы. Бул дагы бир күн өтүп кетет. Барыны Аллах Таалага тапшыралы.
Ошондо биз жеңил жашоодо жашайбыз. Ошондо биздин жүрөгүбүзгө Аллах Таала тынчтык берет. Жүрөк мына ошондо тынч жашайт. Мына ошондо эч нерсеге кайгырбай каласыз. Башыңызга келген балеге дагы, башыңызга келген жыргалчылык дагы сизди эч жака өзгөртпөйт. Сиз кадимкидей тынч, бейпил жашоодо жашап каласыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан өзүнүн хадисинде ушинтип айтат. Ижтанибу саба ал-мубиқат. Силер 7 жок кылуучу нерселерден этият болгула дейт, алыс болгула дейт. Ал нерсеге жакындабагыла дейт. Кыйла я Расулаллах ва ма хунна. Пайгамбарыбыздан сурадылар. Я Расулаллах, о Алланын элчиси, алар кайсылар деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушинтип айтты. Аш-ширку биллах. Аллага ширк келтирүү деди. Демек, бул дагы биздин ушундай кыйроого алып бара турган нерселер, бул Аллага ширк келтирүү. Аллага шерик кошуу, Алладан башка заттан дагы болот. Алладан башка дагы жаратуучу бар дегендей, Аллахтан башканы рызкы бере турган бизге башка рызкы берет дегендей. Же мына ушундай бир махлукатка таянып, ошол гана бизге рызкы берип атат. Ал жок болсо биз жашай албайт элек. Ушунун себебинен болуп атат. Деп эмени берип аткан, эме себеп эмес, берип аткан ушул деп ошого бир ишеним көргөзө турган болсок, бул дагы Аллага ширк келтирүүлөрдүн бирөөсү болот. Мына ушундай нерселер дагы бизди кыйроого алып барат экен. Ошол нерселерден дагы этият болойлу. Демек баардык нерсе Алланын колунда, Алланын каалоосу менен гана болот. Экинчиси ас-сихр дейт. Сыйкыр менен алектенүү, сыйкырга баруу, булардын баардыгы бизди кыйроого, жокчулукка алып барат. Мына ушул нерселерден дагы этият болойлу. Бүгүнкү күндө жолум аштырам, андай кылам, мындай кылам, же бирөөдүн жолун тороймун, же ушундай аны өзүмө каратамын деген нерселер менен бакшыларга, сыйкырларга барган элдер дагы жок эмес. Толтура муну менен алектенген бир туугандарыбыз дагы бар. Бул нерселерден кайталы, бул нерселерге ишенбейли. Бардыгыбыз Алланын колундабыз, Аллага гана ишенейли. Үчүнчүсү вакатлун нафс аллати харрамаллаху илля бил хак. Жана ошондой эле үчүнчү жок кылган кыйратуучу нерсе бул катлу нафс дейт. Бир жанды же бир адамды өлтүрүү. Бул Аллах Таала харам кылган, бирөөдүн жанына бирөө зыян келтирбейт, аны өлтүрбөйт, даже өзүбүздүн дагы жаныбызга кол салганга болбойт. Булардын баардыгын Аллах Таала харам кылган. Илля бил хак дейт. Эгер ошондой учур келип калат, мына шариятта бирөөдү бирөө өлтүрүп алган болсо, атайлап өлтүргөн болсо, андан касас алынат. Ошол касас бул өлтүрүү менен болот. Эгер ошол өлгөн адамдын туугандары ошону кааласа. Жок, сулх кылабыз, келишебиз биз десе, анда дия төлөнөт. Мына ошондон башкасында жанды алууга Аллах Таала харам кылган дейт, болбойт. Кийингиси аклу малил ятим. Ошондой эле дагы жетинин бирөөсү бул жетимдин малын жөө. Бүгүнкү күндө бул нерселер дагы бизде кездешпей койбойт, кездешип турат. Ошол бир үй бүлөдө жаш балдары менен эне калып же атасы өтүп кеткен болсо, мына ошонун жерин, үйүн талашкандар дагы болуп атат. Бул дагы ушул адамды байытпайт бул нерсе менен. Ошол болбогон жер менен же бир үй менен ал адам байып кетпейт. Кайра ал адамда жокчулук, кыйынчылык, мына ушундай нерселер пайда болот. Вакил риба, риба менен алектенүү, бул дагы сүткорлук менен алектенүү, бул дагы ошол хадистеги жашообузду жок кылуучу, жашообузду кыйратуучу нерселерден бирөөсү экен. Мына ушундай жана ошондой эле казфул мухсанат ал-гафилат. Ошол таза аялдарга бир жала жабуу, бул зынакор, зына кылат деп түсүнөн карап туруп, же бир келбетине карап туруп, кийген кийимине карап туруп бизне кээде ушундай эме атып калабыз. Бул ушундай зынакор аял, ушундай менен алектенет деп. Жок, мындай нерселерден дагы шарият алыс болгонго чакырат. Себеби бир нерсени көрбөй туруп, акыйкатын билбей туруп, ал нерсени сүйлөө, бул дагы күнөө иштерден. Ошондуктан бул нерселерден дагы бизне алыс болушубуз керек. Бул хадистен дагы, аяттардан дагы караганыбызда Аллах Таала өз жаныңарга өзүңөр кыйбагыла деп атат. Өзүбүздүн жаныбыз эмес, башка бирөөлөрдүкүгө дагы кыйганга, кол салганга бул Аллах Таала харам кылган.
Бул нерселерди оюбуздан чыгарып салалы. Бул не кыяматта өтө чоң күнөөлөрдөн, өтө чоң не азаптардан болот. Кандай өз жаныңа кыйып, кандай өлгөн болсоң, кыяматта дагы мына ошондой азапталасың дейт. Ошол өзүңө бычак сайып өлгөн болсоң, кыяматта ошол тозокто азапта дейт, түбөлүк бычак сайып турасың дейт. Кан тамырыңды лезвия менен кесип өз жаныңа кыйып өлгөн болсоң, демек кыяматта ошентип не оттун ичинде азапталып турат экен адам. Кандай бул дүйнөдө өзүн кандай өлтүргөн болсо, кыяматта мына ошентип тирилип ошентип азапталынат экен. Аллах таала бул нерселерден өзү сактаган болсун, бул нерселерден өзү алыс кылган болсун. Bunday ойлордон бардыгыбызды Аллах таалам алыс кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да бир хадисинде айтат: "Ан Аби Хурайра кал радиаллаху анху", Аби Хурайра деген радиаллаху Аллах андан разы болсун, мындай дейт: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям", Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтты дейт: "Мен катала нафсаху би хадидатин, фа хадидату фи ядихи ятаваджау биха фи батнихи фи нари джаханнам, халидан мухалладан фиха". Ким ошол өз жанына, өз нафсисине бир темир менен кол салган болсо дейт, ошол темир менен кол салган абалда кыяматта азапталынат дейт. Эми темир дегенде көп нерселер кирип кетет, бычак болушу мүмкүн, бычак менен ичине сайып алган болсо, өлтүргөн болсо өзүнү, анда ошондой абалда кыяматта азапталып турат экен. Же кылыч менен болушу мүмкүн, же азыркы заманда не пистолет болушу мүмкүн, автомат, мылтык, ушуга окшогон нерселер менен атып өзүнө эме кылган болсо, кыяматта мына ошентип өзүнө атып не азапталып турат экен. Түбөлүк деп атат. Абадан. Бүгүнкү күндө андайлардан кездешпей койбойт, андайларды дагы жолуктуруп атабыз. Аллах таала мындай нерселерден бардыгыбызды алыс кылсын. Лезвия менен кан тамырын кескендер бар, дагы башка бир нерселер менен, ушуга окшогон темирлер менен жанын кыйгандар, ушундай кандай жанын кыйган болсо, ошондой кыяматта тирилет дейт. Азапталат тозокто дейт. "Ваман шариба самман", ким эгер эме кылган болсо, уу ичкен болсо дейт. "Ва катала нафсаху фаху ятахассаху фи нари джаханнам халидан мухалладан фиха абадан". Эми ким ошол уу ичип өлгөн болсо, кыяматта дагы мына ошентип азапталат дейт. Бүгүнкү күндө уу дегенде ууга окшогон нерселер дагы өтө көп. Бир дары дармектерди ичип, зыян бере турган, көп ичип ошентип жанына кыйгандар болуп атат. Жана ошондой эле уксус ичип өз жанына кыйгандар болуп атат. Мына ушуга окшогон уу ичкендер, мына ушуга окшогон ошентип өз жанын кыйгандар кыямат күнү дагы азапта ошентип не азапталынат деп атат. Аллах таалам алыс кылсын. Бул түбөлүк азапталат деп атат. Жана ошондой эле "Мен тарадда мин жабалин факатала нафсаху фахуа фи нари джаханнам халидан мухалладан фиха абадан". Муттафакун алейхи, имам Бухари менен имам Муслим риваят кылган хадис. Ким зоодон өзүнү, аскадан өзүн таштап өлгөн болсо, кыяматта дагы мына ошентип аскадан өзүн таштап азапталып турат экен. Демек биз бул дүйнөдө ошол болбогон көйгөйлөрдүн артынан, болбогон бир проблемалардын артынан кутулам деп ушул кыска бойлуулук менен өз жаныбызга кол салат экенбиз, бирок бул нерсе менен биз кичинекей проблемадан чоң проблемага өзүбүздү түртөт экенбиз. Убактылуу проблемадан түбөлүктүү проблемага же убактылуу азаптан, эми ошол кыйынчылык келген, башыбызга келген түйшүктөр, кайгылар бизге азап болуп атат. Ошол нерседен кутулуу үчүн биз өз жаныбызга кас кылганга, кол салганга барып атабыз. Эмне ошол убактылуу нерседен биз түбөлүк азапка не кылып атабыз? Өзүбүздү алып барып атабыз, өзүбүздү түртүп атабыз. Кыска ойлуулук менен, биздин оюбузда биз не кылмакпыз? Ошол өлүү менен бизне жанга кол салуу менен бул дүйнөдө проблемалардан, кыйынчылыктардан кутулабыз деген ой болуп атат. Бирок андай эмес экен, биз бул нерсе менен наоборот өзүбүздү чоң бир түбөлүк аягы жок азапка туш кылат экенбиз. Эми ислам дини шариятыбыз менен жашай турган болсок, бардыгыны Аллахка тапшырып, Алладан келди, Алла албетте жол ачат, жол көргөзөт деп ушундай бир эме менен жашай турган болсок, албетте Аллах таалам
бул кыйынчылыктарды өзү жеңилдетет. Бул кыйынчылыктарга сабыр кылганга Аллах Таалам өзү бизге мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эми ислам динибизде бул шариатта адамга мындай өз жанына кол салуу бери турсун, ошол өлүмдү эңсөөнү дагы тыят. Мисалы үчүн ал нерсе бизде башыбызда көп эле кездешет. Ушундай бир кыйынчылыкка келип калганда, баштан проблемалар кетпей калганда, ушундай бир жаңжал, ызы чуу, чырдын ортосунда болуп калганда, же ушундай балдарыбыз айтканды кылбай калганда, же ушундай бир эмеге кептелип калганыбызда дагы, же бир досторубуз менен келишпей калганыбызда, же ушундай бир коомдо бир келишпестиктердин дайым ушундай бир нерселерге туш боло бергендиктен кээде ушундай өлүп эле калсам кутулат элем деген ушундай ой дагы келет. Өлүп эле калсам кандай эле деп. Демек шарият мына ушул өлүп калсам деген эңсөөнү дагы ушинтип үмүт кылууну дагы шарият тыят. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде ушинтип айтат. Анас радиаллаху анхудан риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтты дейт. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Ла ятаманнаянна ахадукум ал-маута лидуррин назала бихи." Силердин эч бириңер өлүмдү эңсебесин дейт. Өлүмдү өзүнө каалабасын дейт. Лидуррин назала бихи дейт. Ошол өзүнө бир кыйынчылык түшүп калганда, башына бир кыйынчылык түшкөндө, ошол кыйынчылык себебинен, ошол түйшүк себебинен өлүп калсам деп өлүмдү эңсебесин дейт. Фаин кана лабудда мутаманниян, эми ошол сөзсүз айтыш керек болсо, ошондой кылганга аргасыз болуп, ошондой айтуусу зарыл болгон болсо, анда минтип айтсын дейт. Кээде ошондой болуп калат. Кээде адам өлүм төшөгүндө мындай ооруп, өтө катуу кыйналып кеткенде, ушундай караса бир өзгөрүү жок, лечениясы дагы пайда бербейт. Мына ошондой абалдарда, эгер ошондой абал болуп калып, көптөр ошол абалдан ошол нерсеге дагы барышы мүмкүн. Эми ушинтип кыйналып жашагандан көрө лечения дагы пайда бербей атат, тамак аш деле өтпөй калып атат. Эми ушундан көрө мен өлгөнүм эле жакшы го, өлүп эле калсам жакшы эле деген эмени айтышы мүмкүн. Ошондой убакыт болуп калса, ошондой абал болуп калса, анда минтип айтсын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Аллахумма ахини ма канатил хаяту хайран ли. О Аллахым, мага жашоо бер. Эгер жашоо мен үчүн жакшы болсо дейт. Мен үчүн эгер жашоо жакшы болчу болсо, анда мага жашоо бер дейт. Ва таваффани иза канат ал-вафату хайран ли. Эгер өлүм мен үчүн жакшы болгон болсо, анда мага өлүм бер дейт. Эгер мен жашоом, мындан ары жашоом, мага хаят жашоо жакшы болчу болсо, анда мага жашоо бер деп атат. Мына ушинтип сурансын дейт. Жөндөн жоле бир проблеманын болбогон проблема, түйшүк, кайгылардын артынан эмес, ушундай бир оор абалда ушинтип айтса болот дейт. Демек бул хадистен бизге пайда болуп атат. Ошол башка келген анча-мынча бир кыйынчылыктарды артынан эле өлүмдү эңсей бербей, кайра мына ошол нерсеге сабыр кылып, мунун баары Аллахтан келген сыноо деп, ошону Аллах Таала албетте мунун бир жолун таап берет бизге, бир жол көргөзөт деген нерсе менен ушул кыйынчылыктан чыгып кетсек болот экен, өлүмдү эме кылбай. Негизи шариатта ушундай бир адам жанга кол салуу эмес, ушундай эңсөөнү да тыйып атат, жана ошондой эле башка бирөөлөргө зордук, зомбулук, бир зулумдук, бир зыян келтирүүнү да Аллах Таала тыят. Ошондой эле бир жаныбарларга дагы зыян келтирүүнү Аллах Таала негизи шариатыбызда мындай ушундай бир жаратылышка, коомго, кандай эме болбосун, жандыктарга, канаттуулар болобу, бардыгына зыян бергенди Аллах Таала тыят. Жана ошолорго дагы бир мындай жылуу мамиле, мындай райым мамиле менен, райым кылуу менен эме кылганды, мамиле кылганды Аллах Таала бизге буйруйт. Ошол бизге рухсат берилген союуга, өлтүрүп жегенге рухсат берилген жандыктарды дагы Аллах Таала мындай жанын алганда дагы шыр ал дейт да. Шыр ал дейт. Аны ойноп, же бир мокок бычак менен жанын алганда кыйнаба дейт. Демек бул дагы шариатта туура эмес жолдордон, ошондуктан
бизде ошол мал сойгондо дагы ушул өтө курч менен бычакты курчутуп, мизин өтө курч кылып, ошол шыр тартканда жанын ала тургандай, ошол тамы эмесин кесе тургандай бычактар менен кылганыбыз жакшы экен. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадисте айтып өткөн: "Инналлаха катаба ал-ихсан ала кулли шей." Аллах Таала бардык нерсени жакшы кылууга фарз буйрган деп. "Файда каталтум фахсинул китлата." Эгер өлтүрсөңөр, өлтүргөндү жакшы кылгыла деп. Эгер мисал үчүн шариятта ушундай бир касас алынып, ошол адам бирөөдү өлтүргөн болсо, аны ордуна мындан өлтүрө турган болсо, ошол шарияттын негизинде эгер жан алчу болсоңор да ошону жакшы алгыла деп атат да, ушул урганда кесе тургандай кылып. "Ва иза дабахтум фахсинуз зибха." Эгер мал жандыктарды сойсоңор, анда дагы сойгондо жакшы сойгула деп атат. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحَ ذَبِيحَتَهُ. Ошол бычагыңарды курчутуп, андан кийин ал нерсеге ошол малды сойгула деп атат. Ошол малды союп атканда дагы бычакты малдын алдында кылбагыла дейт, курчугагыла дейт. Малдын алдында малды алып келерден алдын бычакты курчутуп, даярдап, анан келип малды жаткырып, анан сойгула дейт. Демек, шариятта ушундай бирөөгө бир кыпындай зыян келтиргенге Аллах Таалам тыйып атат. Эми өз жанына кол салуу бул өтө чоң күнөө. Бул түбөлүк азап калып баруучу нерселерден. Ошондуктан биз бул нерселерден алыс болойлу. Эми бул нерселерге алып барган нерселер эмнелер? Адам эмне үчүн өз жанына кол салат? Эмне үчүн өз жанын кыят? Буга бир канча себептер бар. Алардын биринчиси динден кабары жоктугу. Динден кабар жок, дин менен жашабагандыгы, Аллахты тааныбагандыгы, Аллахка болгон этикадынын ушундай бар Аллахтан экен деген этикадтын жүрөктө орун албагандыгынан болот. Ошо бир аз проблема келип калса эле анан болду, мен жашоом бүттү, башка өзгөрүү жок, мынтип жашагандан көрө өлгөнүм жакшы деп туруп ошол нерсеге ушул нерселер алып барат. Экинчиси дагы бир себеп, башка бирөөнүн жашоонуна кийлигилип алат. Башка бирөөнүн жашоонуна кирип алат. Мына ушул нерсе дагы бизди өлүмгө алып барат. Себеп болот ошол нерселер. Башка бирөөнүн жашоосу менен башка бирөөдүн байыганын көрө албайт, башка бирөөнүн ушунчалык иши жүрүшкөнүн көрө албайт, башка бирөөнү эле аңдып турат, өзүнүн жашоосун унутуп калат. Анан башка бирөөнүн жашоосуна кийин ошентип аңдып отуруп, башка бирөөнүн жашоосу менен алек болуп отуруп, акыры болот? Өзүндө ал нерселерди ишке ашпай, өзүндө ал нерселер болбой аткандан акыры мындай жашоо болбойт, мындай жашагандан көрө өз жанын кыйганым жакшы, өлүп калсам кутулам бул нерселерден деп, ошол кыйналып отуруп, анын байыганын, анын ишин жүрүшкөндүгү, анын бүт жагы болуп аткандыгы, анын үйлөрү салынып, анын бүт жагы бүтүн жашоосу кемчиликсиз көрүнөт. Мына ошол нерселер менен аңдып отуруп, бирөөнүн жашоосу менен жашап калганда, адам ушул нерсеге алып барат бул себептен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мин хусни исламил мар тарку ма ла яни." Эң жакшы мусулман бул өзүнө пайдасыз болгон нерселерди тыюу дейт. Ошондуктан ал нерселерди дагы өзүбүзгө керек эмес нерселерди таштаганыбыз жакшы. Андан кийинки дагы бир себеби бул биздин башыбыздагы проблемалар, түшкөн кайгылар, түйшүктөр, кыйынчылыктар, мына ушул себептер аркылуу дагы биз ушул өз жанга кол салганга барат экенбиз. Ишибиз жүрүшпөй калганда, карыздарыбыз көбөйүп кеткенде, үйүбүздө тынчылык болбой калганда, достор менен мамиле ушундай бир мамиле ишке ашпай калып, биз тупикке такалып калганда баарыбыз кылат экенбиз. Көпчүлүк адамдар ушул өлүп калсам деп анан шайтан васваса кылып, өлсөң эле кутуласың, өлсөң эле кутуласың деп отуруп, акыры өлүмгө алып барат. Бизди бардыгы мындай нерселерден кутулуш үчүн жана айтып өткөндөй, бардыгыбыз бул нерсени сыноо деп билейли, бул нерсе убактылуу экен деп түшүнөйлү, жана бардыгын Аллага тапшырайлы. Аллах Таала бизге берген нерсени албетте жакшылыгын дагы берет. Бүгүн кыйынчылык болсо эртең жакшылык болот дегендей, бүгүн түн болсо эртеси агарган таң келет. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз ушул башыбыздагы келген көйгөйлөрдү Аллага тапшырайлы. Алладан гана болот деп, Аллага
Алладан үміт үзбөйле. Ла тақнату мин рахматилла дейді. Алланың рахматынан үміт үзбөгіле дейді. Алладан үмітсіз болған адам бұл адашқандар, кафырлар дейді. Сондықтан Алладан үміт үзбөйле. Бардық нәрсені Аллах Таала берет. Сабыр қылсақ, чыдай тұрған болсақ, жақшылығындағы берет. Аллах Таалам барымызға тынчылық, аманшылық берген болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.